Конституцияны буздук. Эмне үчүн муну айтып атам? Кеп Конституцияда эмес. Азыр бардыгы саясаттан ишеними кеткен аксакалдар менен келсем эле Конституцияны өткөзүп президенттикке өткөзөм дейт. Куронбек Салиевичтин бийлиги аз беле? Же президенттиги жок беле? Кеп мында эмес. Кеп парламенттикте эмес, президенттик эмес. Кеп мына бизге, биздин элге акыл эсин ойготуп, Конституциянын 1-статьясында 2-беренесинде жазылган кагалайын элем. Бийликтин бирден бир булагы кыргыз элүзү деп. Ошол добушуңарды, ошо болгон укугуңарды туура колдонсоңор, чын ишеним менен келген бийлик келет. Канчалык ишенимиңер көп болсо, мына ошол гана бийлик туруктуу, күчтүү болот. А президенттик деп жазабызбы, парламенттик жазабызбы, бул акыры баягы эле туңгуйга алып келип такап коет. Бизде дагы телегөрчү бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатчылык. Мен телевизия материалды сурай берейин дедим эле. Сиздин неге эмне үчүн реклама жанагындай немеңиздер аз сиздердики? Ошол мына Ошто карасаң, ушу калган кандидаттардын мисалы рекламалар теледен мындай көчөдө рекламалар көп да, сиздердики аз. Биз ошол өткөнкү партияга шайлаганда сиздердин штабыңызды таппай койдук да, ушу Оштончу. Муну выборда дагы ошондой болуп, информация аз болуп, неме болуп калбайсыздарбы? Рахмат. Бир топ сиздердин жактоочулар мына сиздердин рахмат. штабтарды билбейт. Анда өзү ушинтип ачык сурап атканда мен айтып берейин. Мен өзүңөр билесиңер, бул саясатта өзүм аябай ыңгайсыз саясатчымын. Анткени мен системаны өзгөрөм деген адаммын, эч кимден милдет алган эмесмин. Ошонун негизинде өзүм кылдаттык менен жана өзүңүздөр көрүп өткөн партиянын съезддерин өткөзүп регистрацияны өтүп алышым керек болчу. Өзүм 24 жыл чет элде жүрүп, жакшылап камданып, жана мамлекеттик тил жөнүндө экзаменди берип алышым керек болчу. Андан кийин жана 50 000 талапкердин чогулткан өзүнүн берген добуштарын Центр избиркомдун шайлоо комитетине өткөзүп алышым керек болчу. Ошонун баарын өтүп, мен өз колума президенттик шайлоого барарга татыктуу деген мандатымды алдым. Ошонун негизинде көп ары бери дүңгүрөп чуркабай кылдаттык кылбасам, мен ойлодум эле кичине тоскоолдук кылып коюшу деп, кылдаттык менен ошол биринчи экзаменден өтүп алдым. Андан кийин мен байкап келсем, Кыргызстан Орусиянын бир областындай болгон мамлекет көлөмү боюнча коом өтө эле саясатка аралашкан, ал эмес мектеп эмес, балдар да ушуну сүйлөшүп калышкан. Мен ошонун маанисин түшүнүп туруп, карасам мурдагы эле саясатка катышкандар далбастап чуркап киришти. Бир өзүм оюм бар эле, мен өзүм башкача иш кылганды жакшы көрөм. Ошолорду туурап чуркабай, бир 10-15 күн чуркашсын, элибизде адашып унутуп калбай, баарынын жүзүн сүрөттөрүн көрүшсүн, былтыркы окуяларын, моралдык укуктарын бир аз чечимге келишсин. Андан кийин телевизор аркылуу, бүгүнкү маалымат аркылуу, КТР аркылуу элге кайрылып туруп, жана силерге жете турган кагаз түзүндө, гезит түзүндө өзүмдүн сүрөттөрүм кезинде маалыматты 10 күн үзүндө жеткизгенге аракет кылам. Ошол мен берген кагаздар былтыркы жылы мен эмне деп айтсам, бир жума өтпөй эле башка партиялар ошо мен айткан сөздү өзлөрүнүн урааны кылып илип алышат. Бул да бир кызык нерсе экен. Мен ойлоп атам, өзүмдүн ошо кайрылымды, өзүмдүн өмүр баянымды жанагы кагаз түзүндө жазып китебим барын телевизордон чыккандан кийин өзүңөргө жеткизгенге аракет кылам. Ар бири өзү окуп, Кудайга ишенген киши Куранды билиш керек. Ошо Курандай кылып, менин жазган программамдын маанисин түшүнүп, кыргыз эл тагдырын чечип кеткенге өзүм болгон күчүмдү акыркы 10 күн жумшайм. Куран деп калдыңыз, өзүңүз намаз окуйсузбу? Мен эми калп айткан туура эмес, Кудайдын астында намаз өзүм окубайм, бирок өзүм сыйынам, ошо Кудайга ишенген үчүн кыргыз элиме кайтып келдим. Бизде да телефондук чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Айтыңыздар, былтыркы июнь окуясындагы неме виновный адамдар ким айтып коюңузчу. Андан кийин экинчи вопросундай, биз азыр 20 ашык талапкер бар. 20 ашык талапкер барып жүрөсүңөр, аксакалдар катасын берип атат. Биз аксакал барып айтат, "Тууган, сен бешкам жарайсың, балганың жарабайсың" деп азыр жакшы өкмөт. Ошол жерде оюңду билейин дедиңиз. Биринчи суроодан баштайлы. Биринчи июнь окуясында күнөөлүүлөр ким деп атап бере аласызбы деди. Мен жөн жерден бирөөнү күнөөлөбөй, фамилиясын айтып, өзүм жалсындагы жана прокуратуранын следственный органынын кагаздары болгондон кийин бул күнөөлүү деп айтканга мындай укугум жок. Албетте, ким ошол кезде бийликте болсо, ошолор күнөөлүү. Анткени орустар айтып коет: "Вы в ответе за тех, кого приучили".
эгер ошол кезде бийликти алып келип ушундай жаңжал чыгарып ийсең, ошол өкмөт ошого жооп бериш керек. Муну өзүңөр туурлап түшүнүп алгыла. Экинчи суроосу, жана кандидаттардын ичинде баары аксакалдардын түшүнүгүн бузуп, улам бирөө бата салып атат дейт. Бул өтө эле чоң бир трагедия. 20 жылдан бери элди жүн жулкогон тооктой кедей кылып, бул шайлоо эмне экенин туура эмес жолуна салганбыз. Мен байкап көрсөм, мындан 5-6 жыл мурун одномандатный деп биринчи депутаттар чыга баштаган. Ошол кезде өзүмдүн бир тууган тушкандарым телефон чалып калышты, акча каражат келет эле деп. Эмнеге керек десем, мен ушу депутат болот элем деп. Депутат болсоң элдин астына чыгып сүйлөбөйсүңбү? Акылыңды айтпайсың десем, жок. Мен ар бир үйгө көпүрө салып берип, кум шекер таратып берип, элдин көңүлүн алышым керек. Антпесе Кыргызстанда депутат боло албайсың деп. Мен өзүм мындай принципиал түз жүргөн баламын. Ошол тууганыма каражат бергенге жардам берген жокмун. Анттим, минтип элди алдап келсең депутат болбойт го деп. Бирок тилекке каршы мен жалгыз сөзүм бир кишини токтоткондон жетпейт экен. Ошо кезде баардыгы койлорун союп, уйларын союшуп, шаан шөкөт кылышып, мындай демократия жер дүйнөдө жок, элдин баарын пейлин бузушту. Эл да ошо демократиянын туура эмес жолун түздү. Ошол жерге келгендин баарына баарыбыз бата берип көнүп кеттик. Эл азыр айтайын, ушу демократиянын маанисин туура түшүнбөй атышат. Ошо жанагы келип той аш берген жерден анча-мынча каражат берген тыйынды эртең жанагы коррупциядагы бузулган чиновниктерге төлөйбүз. Акчасы жок врач бир тууганына төлөйбүз. Акчасы жок сабак берип аткан эжекейге төлөйбүз. Бул системада баарыбыз кедейбиз. Бир дарактын мөмөсүн алыш үчүн 1 жыл күтүп сугарып багабыз. Эгерде башка татынакай балдардын келечеги ачыла турган өкмөткө өтүнгөр келсе, ар ким өзүнүн парызын, өзүнүн кичине добушун кош керек. Мына ошол эмгектин негизинде Кыргызстан өнүгүп өсө алат. А эгер баардыгыбыз ошо той ашка барып, барган жерге батаны берип, туура эмес иш кыла берсек, эч бир саясат оңдобойт, эл да оңдолбойт. Бул гана элдин коомдун аң сезимин көтөрүп, өзүнүн жана ой жүгүртүүсүнүн жанына деңгээлинде гана болот. Демократия бул ар бир жарандын өзүнүн жеке ой жүгүртүүсүнүн негизинде өз тагдыры үчүн күрөшүү деп эсептелет. Мына ушуну качан гана түшүнгөндө, силер туура саясатчыны тандап, өзү мурда эски бийлик аралашып, моралдык укугун жоготкон жок беле, мурда калп айткан жок беле, өкмөттүн коомдук байлыктарды уурдап ошолор ашка аралашкан жок беле деп гана биз чече алабыз. А жанагы бата берип жүргөн аксакалдар мурда күнү Курманбек Салишевке деле бата беришкен, Аскар Акаевичке деле бата беришкен, бүгүнкү келаткан бийликке деле бата беришкен. Азыркы чуркап жүргөн саясатчылардын баарын бетме-бет тааныйсыңар. Ошондуктан эгер аксакалдар өзүлөрү адашып бата берсе, мен эч ким тоскоолдук кыла албайм. Бул элдин чечими болот. Бир гана суранарым, жана 1 миллион болуп тентип кеткен, мусафир болуп кеткен бала кыздарыңдын тагдырын жакшылап ойлоңгула. Мына түштүктө, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Таласта канча жарандарыбыз кыйналып, мусафирчылыкта жүрөт. Ошолордун тагдырын ойлоп, терең чечимге келип гана батаңарды бере турган кишиге бергиле. Ошондо силер жакшы саясатчы 20 кишинин ичинен тандап аласыңар. Ошого улай бир суроо бергим келип жатат. Бизде да телефондук байланыш бар экен. Мен аралчы суроо бере кетейин. Мына сиз бата деп айтып калдыңыз. Көпчүлүк кандидаттар азыркы күндө ар кандай ыйык жерлерге барып, бата алып, сыйынып, ырым-жырымдар өткөрөт. Сиз өзүңүз ырым-жырымга ишенесизби? Кыргыздын баары ырым-жырымга ишенет, бата берип жерге көрөт дейт. Бирок саясатка келгенде ушуну токтотсок дейм. Батаны качан ушу саясаттын башына келип айткан ишиңди аткарып, элдин сыйын алып пенсияга кетип атканда бата алсаң, мен ойлойм, ушу саясаттын туура жолуна түшөбүз деп. Бизде телефондук байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен биринчи суроом, сиз китептерди окуйсузбу, кандай китептерди окуйсуз жана акыркы окуган китебиңиз кайсы китеп? Окуган китебиңизди өзүңүздүн жашооңузда пайдаланасызбы же окуп эле коесузбу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Мен эми институтта окуп жүргөндө ошо кесибиме жараша китептерди окушум, сиз туура айттыңыз. Азыр өзүм саясатта жүргөндүктөн мен көп саясатчы китептердин деңгээлин чечкен, атагы чыккан татыктуу адамдардын эмгегин көп окуйм. Акыркы күндөрү мен Ататүрктүн өмүр баянын окуп чыктым. Кантип ушул деңиздин жээгиндеги чачырап бараткан түрк элин сактап калган, эмне кылып саясаттын башын таап түрк элин бириктирип калган, мунун эмгегин окуп чыктым. Мен эң бир сыйлаган саясатчым бул Уинстон Черчилль. Черчилль деген бул убагында бүгүнкү Иракский королевствону түзгөн
Англиянын кызыкчылыгы үчүн. Анын жетекчисин Фейсал дегенди койгон. Фейсалдан кийин анын инисине бүгүнкү Эмират деген мамлекетти түзгөн. Бул саясатчы дүйнөлүк саясаттын деңгээлиндеги аябай ойчул киши болгон. Мына ушунун эмгегинде бул адам Англия кыйналып 41-жыл согушта турганда Американын бир сенатору айткан: великий Черчилль мобилизовал великий английский язык, направил на спасение Англии. И весь народ пошел копать ямы против фашистов деп. Ошол сыяктуу мен ошол кишинин эмгегине таянып, окуган китептерден тажрыйба алып, кыргыздын улуу тилин колдонуп, кыйланган, адашкан кыргыз элинин аң сезимин окутуп, Кыргызстанды сактап калсам дейм. Бүгүнкү күндө мына сиз 24 жыл Орусияда жашадым деп айттыңыз, бирок сүйлөгөнгүзгө караганда бул жерде канча жылдап жашаган кыргыздан да так сүйлөйт экенсиз да. Тил комиссиясынан кандай өттүңүз? Тил комиссиясынан тагдырыма жараша биринчи болуп кирип калыпмын. Жана берген эрежеси бул орто билимдүү кишиге татыктуу нерсе экен. Эмне үчүн тил экзаменин бардыгы бериш керек? Эгерде кыргыздын тилин, динин түшүнбөсөң, эч качан жетекчи болбойсуң. Анткени кыргыздын ички дүйнөсү эркиндикте жашап, мал сал багып, табигат менен күрөшүп келген өзүнүн ички дүйнөсү бар. Кыргыз эли 20-кылымга чейин жазым тамгасы болбой, өзү жана акындар менен сөздүн мааниси менен жашап келген. Ошонун негизинде мен кичинекейимде ата-энем диниме салган кыргыз тилин эч качан 24 жылда жүрсөм да унуткан эмесмин. Кыргыздын китептерин окуп, былтыркы шайлоодо кагылайын элим сынган кылычты окугула, Абилбийдин тагдырын окугула. Ошондо гана кыйынчылыктан чыгабыз деп кыргыз тилине чоң маани берип, экзаменди татыктуу бердим. Азыр телегөрүүчүнүн суроосуна сиз бир топ баягы чет өлкөлүк китептер жөнүндө айтып кеттиңиз. Негизи кыргызда деле баягы бычакка сап болгон, кыргызда кыргыз кылгандай инсандар болгон да. Ошолордун образынан сиздин образыңыз кимиңизге жакыныраак? Мен сыйлай турган эки саясатчы бар. Исхак Разаков, албетте. Бул өзү детдомдо чоңоюп, түз жүрүп, ошо өзүнүн түздүлүгүнөн өзүнүн тагдырын кесип кеткен киши, кыйналып. Азыр көп саясатчылар өзүн ошого такап жүрөт. Ал бул кишинин деңгээлине эч кимибиз жете элекпиз. Муну айткандан кичине ыкыластап сүйлөш керек. Экинчи саясатчым Юсуп Абдрахманов. Юсуп Абдрахманов бул 35 жашында ошо мамлекеттин жетекчиси болуп туруп, кара кыргыз мамлекет болуп бөлүнүп атканда кыргыздын өзүнчө Казакстанга кошпой бөлүп, ошол кезинде, жаш кезинде мамлекеттик саясий деңгээлде ойлонгон киши болгон. Ушул эки киши мен үчүн кыргыздын кыйын саясатчылары деп эсептейм. Рахмат. Бизде телегөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Мен сиз ошондо азыр жаштар өз окумуңуз менен дипломдорун берип коюп, Орусия жаш деген президент болсоңуз, жаштарга кандай программаңыз бар деп мазмуну ушуну айтып кетсең. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Жанагы окуу жай имараттары ачылаардан мурун мамлекет өзүнүн экономикалык өнүгүү талабын издеп чыгыш керек. Ошонун негизинде гана окуу жайдын имараты ачылыш керек. Эмне үчүн? Анткени эгер окуу жайын бүткөн балдар эртең кесибине жараша ошонун негизинде өкмөт шарт түзүп берип, иш менен камсыз кылбаса, ал жана алган билими колдонулбай калат. Мунун баарын мурда Советтер Союзунда туура кылган, миллиондогон гектар суга таяндары болуп, көп малдын башы болуп, жана энергетиканын башы болуп, ошонун талабына жараша окуу жайлар ачылып, ошонун мектепти бүткөн балдар, институтты бүткөн балдар каяка барып, кайсы адис болуп иштерин экономиканын талабына жараша өздөрүн билчи. Бүгүн экономиканын баарын талкаладык, эч экономика жок. Бүгүнкү күнү өзүбүздүн балдарыбызды жана сыртка сатып оокат кылып калдык. Билимге умтулган, өзүбүздүн баягы деңгээлибиз умтулган, оюбуз калган. Ошонун негизинде улам барып билим алабыз, а ошо билим алган балдарыбыз эртең көчөгө чыгып, жумуш таппай, чет өлкөгө барып жанагыдай мусапыр болуп атат. Мунун баары терең иштеле турган чоң маанилүү өкмөттүн иши болот. Мен сиздерге айтып кете алам, мындай шартты кантип түзөрүн чет өлкөдөн өзүм көп жылдан бери көрүп билгем. Экономиканын башын атып, кийин ошо жаштарды жакшы окуй турган, кесиби талабы боло турган окуу имараттарын ачканга, өкмөттүн ишин иштеп чыкканга өзүмдүн аракетим ошол. Мына өткөнкү парламенттик шайлоого баратканда бир топ ой бөлүштүңүз эле. Мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин, ушул аз көлөмдөгү айлык майын алып жаткан тармактын өкүлдөрүнө дагы мына ушул келе жаткан президенттен үмүтү чоң да. Канткенде биздин жашообуз оңолот, канткенде биздин айлык маяныбыз чоң баягы юрист экономистердин болот деп, мына ушу айлык маянысын көтөрүү боюнча сизде кандайдыр бир иштелип чыккан жеткиликтүү бир программа барбы?
бар. Мен муну бир гана экономист катары түшүндүрүп берейин. Ар бир мамлекетте биринчи байлыгы бул адам ресурсу болот. Экинчи байлыгы табигаты болот. Үчүнчү байлыгы жана географиялык жайгашуу болот. Ошонун негизинде ушул 3 байлыктын маалыматы коомдук байлык, жеке байлык деп бөлүнөт. Коомдук байлыктар бул жанагы стратегиялык тармагындагы байлыктар. Бул жанагы биздин атабыз таштап кеткен кен байлыктары, биздин жер суу, жанагы биздин стратегический жолдор, аба жолдору, темир жолдору, таможня, энергетика. Мына ушул байлыктар коомдук байлыктын негизинде бюджетке келип түшүш керек. Сайыз убагында булар эмес, жада калса жана алкоголь, табак жагындагы бюджетке келип түшчү. Медицинанын акчасынын, каражатынын азынан мына райондук больницаларда анестезиолог хирургтар калбай калды. Спортко, маданиятка салбагандыктан мына балдарыбыз көчөдө калып адашып, кээ бирөө бандит болуп кетти, кээ бирөө жаман соодага айланып кетти. Мына ушунун баарын социалдык кыйынчылыктар дейт. Бир гана жол бар. Ушу бийликке келгенде коомдук байлык менен жеке байлыкты бөлүп, жанагы өкмөттүн башына келген немелер биринчи бюджеттин көлөмүндөгү социалдык маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Ким муну чечпесе, биздин мамлекеттин келечегин чече албайт. Ушул медиктер менен мугалимдерге улай эле маданият, искусство жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат да. Мына сиз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө биздин маданият, искусствобуз дагы баягы көз жазымда калып кетти да. Биз саясат, экономика дей берип, бүт башка нерсени унутуп калдык да. Анан көп эле ырчы чоочулар, бийчилердин баардыгы ушундай шайлоо учуру болгондо эле саясий компания аралашып, анан кандайдыр бир акча иштеп калышып атат да. Бирок алардын келечеги бизди ойлондурбай койбойт да. Дүйнөгө мисалы үчүн спортсмендер чыгарат экен, маданият өкүлдөрү чыгарат экен, анан бир маданият тармагын көтөрүүгө карата кандай иш пландарыңыз бар? Аябай жакшы мазмундуу суроо бердиңер. Жана бул деле жанагы биздин илим тармагында, улуттук ден соолук тарабындагы аябай маанилүү нерсе. Бизде руханий кризис болуп турат. Эгер ошо маданият жагына каражатты татыктуу бөлүп, эртең биздин жана улуу Тоголок молдо ар кандай Күрөңкеев, кыйын биздин инсандар болгон. Ошолордой наамын кылып көтөрбөсөк, мына көз каранды болгон биздин чыгармачылык тарабындагы адамдарыбыз жанагы уяты жок саясатчылардын артын ээрчип калат. Күн карама болуп калат. Мунун бир гана жолу бар. Ошо адам деген, эне деген өзүнүн 9 баласы болсо 9 баласын бирдей көрөт. Саясаттын башына келген адам 5 миллион болгон кыргыз элди өзүнүн балдарындай көрүп, ошонун жалпы келечегин, деңгээлин, экономиканын туура жолуна салып чечиш керек. Муну маданият жагын, спорт жагын, медицина жагын баарын жалпы чечкен канда өкмөттүн келечеги ачылат. Спорт жагына кайрылып кетейин. Мына жакында эле угуп калдым. Ушунчалык той ашты берип атабыз. Мен деле жана той аш берген инсандардын баарын сыйлайм. Бирок чет мамлекетке барсам, биздин байкуш спортсмендер башка өлкөлөргө караганда тамагы да жок, жата турган жери жок. Кыргыздын желегин чуркуп алып, мындай бир мусапырчылык тегизинде күн караганын көрүп ыйлагым келет. Мен ойлоп атам, булар кыргыздын атын чыгарып, кыргыздын жүзүн көрсөткөн биздин тың балдар. Анткени спорт дегенде бул экономиканын чоң жолундагы бир аз чоң каражаттын негизинде азыр дүйнөлүк саясаттын ичинде маанилүү нерсе. Мен ойлоп атам, ушунун баарын түшүнгөн, жанагы дүйнөлүк саясаттын деңгээлинде ой жүгүртүлгөн жетекчилер келсе, кыргыздын бакты талай ачылат. Анан дагы бир суроого кайрылгым келет. Эми жалпы эле телекөрүүчүлөр бул суроону сизге да берейин деп турат болуш керек. Мына өткөнкү шайлоо учурунда сизди ушул Россиядан келатат Путиндин кадры деп сөз кылышты эле. Андан кийин гезит беттерине анын баары жалган экен, андай деле эмес экен деп далай маалыматтар чыкты да. Анан ошонун бир ачык айкынын айтпайсызбы? Путин сиз үчүн ким деген суроо бергим келет. Путин мен үчүн аябай сый, урматтуу адам. Анткени өзүңөр билесиңер, 2000-жылы Россия дүйнөлүк банктын ийнесине отуруп, Россия аз жерин чачырап кеткен кыйын абалда карап келсе, конституциясы биздикиндей болуп иштебей турган, өкмөт закондору иштебей турган, ошонун негизинде билип туруп, ал өзү военный киши болгондуктан жана Совет Безопасности деген чоң орган түзүп, 89 федерацияга чачырап кете турган мамлекеттин башын бириктирген. Бул өзү дүйнөлүк саясатта деңгээли чоң адам. Ошон үчүн бул мен үчүн сыйлаган адам. Бүгүнкү Кыргызстандын абалы да мына ушундай абалда турат. Менин үчүн бүгүн Путинди колдоп кой, же Обаманы колдоп деп чыкпай элем. Мен бир өзүм саясатка болгон, кыргыз элине болгон күрөшүм бар, түшүнүгүм бар. Эгерде элиңдин ишенимин албасаң, ошо Путинге да, Обамага да барганга укугуң жок. Өзүнүн элигин, ишенимин албаган кишинин эртең барып милдет алып келишимге келгенге да укугу жок. Ошондуктан мен ойлоп атам, биринчи жолу өзүмдүн жеке көз карашыма жараша мени Путин жиберди, мени Обама жиберди, мени Кытайдан жиберди дебей, өзүбүздүн элге келип, коомдун аң сезимин түшүрүп, ошонун батасын, чын эле ишенимин алып, сенин айткан программаңа, сенин айткан реформаңа, согуш убагында белибизди байлап кетменди көтөрүп чыдап беребиз деген элдин батасын алып,
Путинге барып, мына артында 5 миллион халкыбыз турат. Биздин арабызда 1 миллион орус элинин халкы турат. Силердин араңарда 1 миллион биздин тентеген мусабыр кыз балдарыбыз турат. Ошо 2 миллион тагдырдын негизинде келишимге келишип ал деп ата тең болуп чечип алган мына саясаттын жолунда таза жүрөм. Атак өзүм үй бүлөм, ишканаларым бар Россияда турат. Өзүңөр билесиңер, Саакашвилини кылган Грузиянын эли. Анткени ал өзү 2 жыл Америкага барып келип, гос деп жардам берди. Эч ким ага эметкен эмес. Мен өзүм 24 жыл Россияда жашаганым орустар да билет. Акыркы күндөрү ошо Россиянын маалымат каражат жагында да мен жөнүндө статьялар чыкты. Мен ойлоп атам, бул ошо аксакал эми жазгыла түз жүргөн бала деп айтса керек. Андан кийин ошолордун саясий уюм партиялары мени шайлоодон кийин келишимге келгенге мекенди мага жетекчиси катары чакырышты. Бул көз карашын өзүңөр чечим кылып туура түшүнүп алды. Анан дагы сизге келгенче мага түз телефонго дагы бир топ суроолор келип түшкөн болчу. Азыр элдин үмүтү ушул келе жаткан президенттен бир үй бүлөлүк, бир кландык башкарууга өтпөйбү, президент болуп келип калса дагы эле баягы жакын өзүнүн тууган туушкандарын тартпайбы деп ушундай суроолор менен кайрылды да. Сиз эгерде президент болуп калсаңыз, өзүңүздүн жакын адамдарыңызга дагы үй бүлөлүк башкарууга айлантырып жибербейсизби деген суроо. Буга кыргыздын бир жакшы макалы бар. Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок дейт. Мен ушул атам айтып кеткен макалдын маанисин жакшы түшүнөм. Дагы бир суроо, ушул мага түз байланышка келип түшкөн телефондордун бирисинде ушул сиздин Ош эли балалыгыңыз жөнүндө, кайсыл жерде чоңоюп өстүңүз, сиз жөнүндө маалымат азыраак экен да, мына ошол туурасында суроолор менен кайрылышкан болчу. Рахмат оштук туугандарыма. Мен өзүм көлдө Мойтаке деген акенин тукумдары болом. Бул Мойтакенин тукумунун тарыхын биз азыр мен өзүм бир сыйлаган Жалал-Абадта бир аке аксакалым бар. Ошол айтып берди. Темирбек, сен ошо Мойтакенин бир тууган тукумдарынан болот экенсиң. Эмне себептен Мойтаке болгонун мен айтып берейин деп. Илгери кыргыздар көчүп келип Андижан, Жалал-Абадка келип жайгашкан. Андан кийин көчмөн эл мал бак, жайыттарын издеп Нарынга, Таласка, көлгө тарашкан. Бирок кыргызда бир салт бар экен. Канчалык эл каза болбосун, ошо сөөгүн ошо тараган жерине келип койчу экен. Бирок баягы курнамыстык кылып кыштын күнү келатып жолдон аты тайгаланып далай ушу чыгым болчу экен. Ошону көрүп туруп Мойтаке ушуну токтотпойсуңар десе, баарыбыз курнамыстык кылып токточу эмес экенбиз. Ошондо айтат Мойтаке, ушу кырсыкты токтош үчүн мен ушу каза болгондо ушу көл конушуна койгула, чыгым болбойлу деп ошол кезден баштап Мойтаке болуптур. Ошо Мойтакенин тукуму экенсиң, кийин келсең ошо Жалал-Абадка кыргыздын илгерки атабазды коюп кеткен мүрзөсүн көрсөтөйүн. Кыргыз ел эч качан бөлүнгөн эмес. Баардыгыбыз ушу Андижан, Жалал-Абадтын тегерегинен Алтайдан көчүп келип тараганбыз. Ушуну элге айтып, өзүңдүн жети атаңдын тагдырын түшүндүрүп бер деп. Мына ошол Мойтакенин тукумун, жети атамды жакшы билем. Жазган китебимде баардыгы ачык жазылган. 4 баланын атасымын. Келинчегим азыр ошо балдар менен өзүнүн энелик эмгегин кылып атат. Азыр жети атаңызды атап бере аласызбы? Атап бере алам. Атаңыз? Биз биринчи Белек деген атадан тараганбыз. Белектин эми илгери көп жубай болгон экен. Кичүү келинчегинен Алдаяр деген төрөлгөн. Алдаярдын 5 баласы болгон. Аблеке, Теке, Очуй, Мойт деген. Ошондон бизде Жаңгараш деген төрөлгөн. Жаңгараштан Орозбай, Орозбайдан Асанбек, Асанбектен Ишембай, Ишембайдын баласы мен Темирбек болом. Рахмат. Ар бир эле кыргыз өзүнүн жети атасын билиш керек деп ошон үчүн мен сизге ушул суроону бердим. Азыр бизде телекөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сиз де саламатсызбы, Темирбек мырза? Саламатчылык. Салам. Менин атым Эрмек, Ош шаарынын тургуну болом. Сизге бир 2 суроом бар эле. Айтыңыз. Бурдагы парламенттик шайлоодо активно чуркадык эле, мына партияңыз үчүн, мекен ынтымак үчүн, Кыргызстандын келечеги эле үчүн анан. Кичине финансылык тартыштык болгон окшойт, биз муну байкадык. Анан ошого айлык маянаңызды деле алган эмеспиз. Ошого бул биринчи сурообуз, анан экинчи сурообуз сиз менен жолугушууда сиз айткан элеңиз, Кыргызстанда көптөгөн өлчөмдө инвестиция алып келебиз депчи. Кыргызстан натыл болгондон кийин президент парламентке өтпөсөк деле ошо инвестицияларды эмне үчүн алып келбедиңиз деген суроом бар да. Рахмат сиздин сурооңузга. Рахмат. Иним болосу, багам болосу, мен ачык айтып берейин. Мен башында келатканда айтып кетпедим беле. Мурда саясатка катышып жүргөндөн кийин тажрыйбам жок экен. Сизге эми бетме бет сүйлөшпөй калсам керек. Партиянын мүчөлөрү болуп, баары Кыргызстанды мекенчил деп келишти. Мен көрсө башка башынан өткөн партиялар башкача шарт менен жанагы финанс жагын чечет экен. Ошо штабка келгендерге мен
бирөөсү мынча десе тигинчесе бөлүп бере бердим. Эртеси карасам телефондор өчкөн, жетпей калган. Өзүм да иним ушу аябай катуу сынаадан өттүм. Мен деле ушунчалык эмгеги менен келип алып өзүмдү өзүм жаман кылайын деген оюм жок болчу. Эгер бирөө тартып койсо бетиме жолугуп өзүм айтсаңар өзүм эмгегимди талаага таштабайм, бул жагын чечип алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Экинчиден жана инвестиция деп айттык. Инвестицияда бул каражат жагы тынчтыкты жакшы көрөт. Жана биздин инвестициянын шарты түзүлбөй аткандан кийин өзүңүз көрүп турасыз, бүгүнкү бийликтин бутактын тытыштары ушунчалык коркунучтуу абалдап келип отурат. Бул эки президенттин маалыматынын деңгээлинде да болгон эмес. Ким жоопкерлигин билбейт. Кыргызда айтат, бир бийлик келсе элдин багы, 1000 бийлик келсе элдин шору экен дейт. Бизге каражат алып келмек турсун. Жана кетип аткан 60 000 болуп кеткен уул кыздарды токтото албай атабыз. Анткени канчалык каражатты мен жана экономик форумдарга катыштым. Эгер саясий туруктуулукту алып келмейинче, Темирбек, биз Кыргызстанга баргандан коркобуз дейт. Ишкана ачкандан коркобуз дейт. Бир гана жолу соода болуп, анча-мынча соодаларга эртең ошо капиталды алып чыгып аткан келе шарт түзгөн бат иштерди кылбасак, чоң заводдорду салсак, ошо силердин депутаттарыңар, министрлериңер эртең ген прокуратураны жибирип алып алат. Ошон үчүн барбайбыз. Саясаттын туруктуулугун алып кел, ошондо гана келишимге келип иштейбиз деп чоң инвестициянын жетекчилери мага сөзүн ачык айтты. Бүгүнкү күндө мына азыр эле телекөрчү айтып кетпедиби, айлык майнасты албай калдык деп. Ушундай суроолор менен көп эле кайрылышканда, бүгүнкү күндө мына канча штаб түздүңүздөр, канча адам иштеп атат сиздин командада, мына ошолор туурасында маалымат берип кетпесиз. Жакшы суроо. Мына бүгүнкү мен баягы шайлоодон өткөндөн кийин Баягы сүткө оз үйгөн айран үйлөйсүз болуп атпайбы? Аябай катуу ойлондум. Даже мен айтпадым, Кудайга сыйынам, Куран окушомда да мечетке барып жатып келдим да 2-күнчү. Эмне үчүн бул көрсө 20 жылдын ичинде партия деп ачышат экен да, бир акчасы бар кишинен ошонун акчасы түгөнгүчө ээрчип алабыз. Акчасы түгөнсө